Достор, бүгүн могу жаңы сунушталып жаткан ген пландын проектиси боюнча талкуу. Ушул 4 объект, 4 территория боюнча сүйлөшөбүз, достор. 4 территория себеби мындан мурунку сунушталып жаткан проект боюнча, достор, бул жерлер турак жай куруу аймагы деп белгиленген болчу. Жеке турак куруу аймагы деп. Азыркы болсо, достор, мындай белги менен берилип атат. Ген пландан көрсөтүп коем сиздерге. Азыркы учурда функционалдык зонасы белгиленбеген аймак деп белгилешип атат да. Негизи бул жерлердин кызыл китептери жок эле, адамдар үйлөр салып баштаган. Баардыгынын тарыхы примерно бирдей эле. Эми ар бирин өз-өзүнчө айтып берейин, бирок өзгөчөлүктөрү бар, достор. Биринчи Анарбактан баштайлы, достор. Мынакей 4 территория. Анарбак деген, достор, өскөн ордо конушу. Азыркы аты ушунуку Байтөр болуп калган, достор. Ушул Байтөрдүн күнчыгыш тарабында Анарбак Октябрьский районго экен же Свердловский районго кирген болчу, достор. Шаарга кирген болчу территориясы. Караңыздар, 41 гектар территорияны ээлеген жер, үйлөр курулуп кеткен. Анан бул жердин эң кызыгы 2020-жылдан кийин буларга кызыл китептер берилген да, амнистия мененчи. Кызыл китептерди алышкан, достор. Көпчүлүгү менин тааныштарым бар болчу, ошол кызыл китепке ишенип ушул жерлерди алышкан болчу да. Кызыл китеп берилиптир, тем более азыркы ушул бийлик, ушул азыркы учурда иштеп жаткан өкмөт берген кызыл китептерин. Анан мурунку эми караңыздар, эми эмне болуп атат? Эми ушул жакты мынакей функционалдык зонасы белгиленбеген аймак деп коюп атат да. Андан мындан мурунку проект боюнча бул жер жеке турак куруу аймагы деп белгиленген болчу, достор. Эми элдер ушул жерде кече YouTube'дан, Instagram'дан көрсөңөр керек. Ушул жерде чыгышып, мурункудай эле кылып, турак үйлөрдү куруу зонасы кылып бергиле ген план боюнча деп кайрылуу жасап атат, достор. Менин оюмча түшүнүш керек, достор, буларды делечи. Булар кызыл китептери менен эптеп алышып, анан бул жактан шаардын эң четинен булар сатылганда, кызыл китептер даяр болуп сатылганда $20-25 миң доллардан тегерегинде сатылып баштаган. Азыркы учурда $50 миң доллардын тегерегинде болуп атканда бул участоктордун бааларычы. Эми ушул бийликке ишенип элдер кызыл китептерин алганда, анан эми кайра бул жерде белгисиз кылып койгону менин оюмча өтө туура эмес. Ушул жерде бротоло кылып бериш керек. Мүмкүн биз билген жагдайлар бар, аны айта албайбыз. Бирок кыскасы ошончо элди чындап мындай өтө переживать этип атат да, орусча айткандачы. Аябай кайгыга түшүп калды азыркы учурда ушулар. Мындан мурунку ген план боюнча, достор, бул жерде мектеп, парк, баардык нерсе каралган болчу. Андан кийинки, достор, Байтөр конушунун үстү жагы, бул жер тууралуу ошол Байтөргө кошулуп эле, салкын төрүнө өскөн ордо кошулуп эле жүргөн болчу. Бирок кызыл китептери барбы жокпу, мурунтан, по-моему, жок болуш керек эле менин билишимче. Ушул жерди дагы азыркы учурда мынакей караңыздар, функционалдык зонасы белгисиз деп белгилеп коюптур. Мурунку сунушталып жаткан проект боюнча турак үйлөрдү куруу аймагы деп белгилеген болчу, достор. Кийинкиси, достор, кийинки өтө Көк жардын үстү көп жылдан бери булардык аябай сериал болуп кетти, достор. Ушул жерден көп адамдар алсамбы, албасамбы дегенде мен айткан болчумун, мен албай эле койгула, тынч эле, нормальный кызыл китеби менен алгыла деп илгери эле сунуштап келгем. Бирок болбостон эл экен, ала берет экен. Караңыздар, 50 гектардай жер, много жер илгери берилген. Булардын документтери бүт жайында, назначениялары под строительство индивидуального жилого дома. Андан кийин кызыл китептерди берип койгон, бирок назначениялары сельхоз жерлер бар болчу. Анан бул эң чет жактары, булардын эч кандай документи жок, жашыл китеп менен эле болчу да. Элдер тобокелдикке салып үй салышкан болчу. Бул жер, достор, азыркы ген план боюнча жаңы, эң акыркы сунушталып жаткан ген пландын проектиси боюнча, мына караңыздар, белгиси, функционалдык зонасы белгисиз болгон аймакка айландырып коюштур. Мындан мурунку проектте, достор, мунун жарымысын ошол турак жайларды куруу аймагына белгилеген болчу, достор. Ушул өзгөчөлүктөр пайда болуптур. Ушул жакта дагы азыр аябай кабатыр болушуп атат. Достор, үчүнчүсү өтө локациясы жакшы жерде турат. Жирный жер деп айтып коебузбу? Достоевский
достор, Көкжар Акынбаев менен Достоевский менен кесилишкен жердеги локацияда жайгашкан. Достор, ушул территория караңыздар аябай жакшы жерде турат, локациясы шаарга жакын, сон өйдөдө, өтө өйдө эмес, өтө ылдый эмес, сон жерде жайгашкан негизи локациясы 81 гектарды түзөт экен, достор. Ушул жер азыркы сунушталып жаткан акыркы проект боюнча, достор, мындай экен. Функционал зонасы белгисиз деп белгилептир. Мындан мурункусунда бул жерде турак жайларды куруу зонасы деп, жеке турак үйлөрдү куруу зонасы деп белгилеген болчу, достор. Ушул жер, достор, ушул жерде негизи өтө көп адамдар жер алышкан, аябай кымбат, документтери жок болсо деле ушул жерлер айң акыркы учурларда $70,000 чейин чыгып кеткен болчу да. Бир участоктун баасычы, 4 сотканын баасы 70-ке чейин чыгып кеткен болчу. 30-тан, 50-дөн генплан кокуй чыгат экен деп. Анан негизичи, достор, ушул жер, ушул общий, ушул территория боюнчачы буну оңой эле контроль кылып койсо болот эле да. Бул жерде негизги ушул ишти алып барган, ушул иштерге жоопкерчиликтүү губернатор, акимдердин өтө чоң жоопкерчилиги бар. Анткени ушундай пойлаларды бузуп, жолдорду салып, булар кененче бөлүп саткан гектарщик деп коет. Гектарщиктер жерлерди бөлүшүп, столбаларды коюп, светтерди киргизип деп атканда, айыл өкмөттүн бардыгы, акимдердин бардыгы оозун ачып карап отурушкан да. Ушулардын баардыгын карап отурушкан, адамдар үй салып атканда токтоткон эмес. Баардыгын карап, муну нагло курушкан, мисалы, шаарыбыздын центринде почти жайгашкан жерде. Ушуну нагло салып атканда карап турганда, анан түштөн кийин келип туруп, анан кийин түштөн келип бул жер мыйзамсыз, анан тиги бу деген менин оюмча туура эмес да. Мамлекет ушуну башынан пресекать этиш керек да. Башында эле жол салып баштаганда, бул жер үлүш жер деп башка бир чабып ошондо камап койсо, мындай иштер болбойт эле да. Караңыздар, канча адамдар убал болду да. Канча расход кетти, канча үй кылды. Эми же документин бербейт, же үй салдырбайт. Биринчи очередь бул жерде мамлекеттин күнөөсү бар да, достор. Мамлекет ушунун баарын карап отурган башында. Ушунун баардыгына өздөрү карап отурган, көрбөй калды экен ушуну. Бүт эл көрүп, аким, райондун акимдери, ошол райондун прокуратурасы, райондун ГКНБсы көрбөй отуруп, эми элдер ушинтип үйлөрүн куруп салып алгандан кийин анан келишип снос кылган, менин оюмча туура эмес, достор. Элден дагы кеткен, өкмөттөн биринчи кеткен, өкмөт чоң жоопкерчиликтүү ар бир райондун акими ушулар боюнча иш кылыш керек болчу. Эгерде документи жок болсо, башынан эле үй салдырбай коюш керек болчу. Болду, маселе чечилет болчу. Ошол, достор, азыркы учурда ушундай 4 территория боюнча чоң чыр болуп жатат.